Sizler менен жашактарды тарбиялоо эрежелери боюнча бир кыйла маалыматтарды бөлүшүп берсем, мына алдыңызда да турган убакытта өткөн жылы турум эскесүүлөрүнүн натыйжасында аябай шак бутактар көбөйүп кеткен. Ошону жөнгө салуу эрежесин сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Бул турум эски кайсы жерде качан гана жаш бактарды кыска кесүүдө мына ушул сыяктуу аябай мөмөлөнүн ордуна жирөө побег деп коет. Bizim kılıçta aytkanda erkek şaktар аябай көп чыгып кетет дагы, натыйжада жаш дарактар мөмөлөсү кечендейт. Айтып эле алма дарагы башка дарактарга салыштырмалуу 1 жылдык жаңы чыккан шагы 3 жылды басып өтүп анан түшүнгө кирет. Биз аны кыска кыркып кое турган болсок, кайрадан биз аны жашаткан болуп калабыз. Ошон үчүн бул ушул иш-чараларды эң жүргүзүүдөн алдында даракты планировка кылып алуу дыйкан үчүн өтө максатка ылайык. Жерге жакын болгондугуна байланыштуу күн дагы көрбөйт, ушул жерде көбүрөөк шактар болсо алып тазалоо зарыл да. Дарактын ички шактары бул ушул жердеги аба менен карым катнашты бузуп, ушул жерде көбүрөөк мамилдик сакталып калгандыгына байланыштуу бул жерде парша илдети же болбосо башка дагы илдеттердин көбөйүп кетишине шарт түзүлүп калат. Ошон үчүн бул жерлерде суугултуу иш-чараларын жүргүзүшүбүз керек. Анан сыртка карай багыт берүү. Сыртка карап тегерек кылып өсүшүн камсыздаш үчүн төстүрдө сыртка каратып шактардан багыт берип бара беребиз. Тик өскөн шактарды алууга тийишпиз. Себеби горизонталдык дыйканга тандоо келгенде, кайсы шакты аламын дегенде, шактарды мүмкүн болушунча горизонталдык абалга келтирген бул түшүндүүлүктү жогорулатуучу жана тездетүүчү касиетке ээ болгон ыкма болуп эсептелет. Биз горизонталдык абалга шактарды кронадан качырып, ар тарапка карап, бирне бири тоскоол болуп аткан шактарды алууга тийишпиз. Ал эми көп учурда мына ушул учку шактарды кыска кесип коюу бул туура эмес. Учку шактарды мүмкүн болушунча 60-70 сантиметрден көп өсүп кеткен шактарды учун бир аз кыскартып, бүчүр аркылуу сыртка багыт берип койсок боло берет. Мына сыртка багыт беребиз. Туура кесүү эрежелеринде бир нерсени айтып өтүш керек. Сөзсүздө ар бир кесилүүчү шак астындагы шакекчеси бар, ошол жерден кесилүүгө тийиш. Анткени калган шактын өсүмүнүн шарапаты менен ушул кесилген жерлер бүтүп калышы керек. Мына азыр мына жерде 2 шак кабатталып калган, ушул жерде биринен бири качуу эрежесин аракет кылабыз. Бүчүр аркылуу пасырактан сыртка багыт беребиз. Бул учурда сыртка караган бүчүрдөн үстүн кесип коебуз мына. Ушул жерден сыртка карап өсүшүн камсыздашыбыз керек. Бул жака ар бир шак бирине бири тоскоол болбош керек. Биздин эми Мокат районунун Акбулак айылынын тургундарынан бир 5 группабыз бар. Булар ошо атайын окутуп үйрөтүлгөн жигиттер, элдин кызматын кылып жүрөт. Каалоочулар үчүн бак-бутоо, кыйыштыруу боюнча муктаж болгон адамдар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин адистерибиз ошол атайын алдын ала заказдар менен барып өздөрүнүн ошол алма бутоо же болбосо кыйыштыруу иш-чараларын жүргүзүп берип келишип атат. Кааласаңыздар, кайрылсаңыздар болот.